эфирибиздин коногу ким болду экен деп турсаңыздар, көз боемочу десек болот. Бардыгыбызга белгилүү Кыргызстандын мыкты фокусник мырзасы Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, бүт барыңыз кандайсыз? Жакшы, кандай келип алдыңыз, маанайыңыз? Жакшы, мен эртең турганда эле бүт сразу күлөм, ойгондум деп. Сон маанай менен баштадыңыз. Демек бизди көрүп көрүп жаткан көрөрмандарга дагы демек азыркы боло турчу эфирибиз мыкты деңгээлде уюштуруп беребиз. Анан айта кетейин, сразу биз жакшылап бизди карап турубуз, анткени сиз дагы фокустарга катышасыңар азыр. Бир убакыттан кийин. Бизди көрүп жаткан көрөрмандар дагы. Бүт барбы, бүт азыр бизди көрүп атса, түз эфирде бүт барбы ушу катышат. Демек бардыгыбыз биргеликте сиздин фокусниктериңизге күбө болот экенбиз. Келиңиз анда. Эң биринчи фокуста көрсөтөйүн, карап туруңуз, бул негизи фокусник айтканда жөнөкөй карталар дегенде бул жөнөкөй эле карталар. Бияқадан көрсөтүп коеюн. Кадимкидей эле бардыгыбыз ойноп турган. Келиңиз, эми ушундай кылабыз. Азыр мен карабай турам, бул тарапты карап турам, макулбу? Аралаштырайын. Мына дагы бир жолу көрсөтөйүн. Сизге мондай кылам, сиз каалаган жерде стоп деңиз. Картаны алыңыз, анан бүт барына мондай көрсөтүңүз, ушу картаны макулбу? Анан өзүңүз дагы жаттап калыңыз. Макул. Мына мен карабай турам. Карта аралаштырылды. Мына. Келиңиз, даярсызбы? Ооба. Азыр мондай кылам, стоп деш керек. 1, 2, 3. Стоп. Картаны алабыз. Мына мен карабай турам, бүт барына көрсөтөбүз. Бүт азыр ушу картаны жаттап калыңыз, макулбу? Бүт барыңар. Сиз дагы өзүңүз жаттаңыз. Ооба, жаттадым. Жаттадыңызбы? Келиңиз, бүт колоданы колуңа алыңыз, бүт барын. Эми мындай аралаштырсаңыз, мен сизге как раз бир нерсени алып келейин. Менде карасаңыз, бул жерде ушундай мен жаккан актер бар, Чойн Фат деген. Ушу кишинин бир нерсеси бар да, карасаңыз, мына биякта бул айнек. Карап туруңуз, крупныйраак алсак болобу, крупныйраак. Карап туруңуз, сүрөттү карап турсаңыз, ал өзү айтып берет сизге. Бул сиздин картаңыз болчу, үч жүрөк экен, Бирок бул актер да, мен өзүм фокусникмин да. Азыр мен сизге ушу фокус көрсөтөйүн, башкачараак. Биякта мен мындай ачканда, бул жерде көп Wi-Fi бар экен, Ооба. Көп шумдук. Карасаңыз, эми мен сиздин Wi-Fi'ңызды, сиздин студияңызга келип, үч жүрөк деп взломать этип койдум, көрдүңүзбү? Бирок бул ойлобоңуз, бул программа деп, сиз өзүңүздүн телефонуңузду ачсаңыз, өзүңүздүн телефонуңузду. Wi-Fi'ды буйгузөйүн, канча акчаңыз бар экен. Карасаңыз. Көрсөтсө болот. Чын эле көрөрмандар, мен дагы Wi-Fi'м ушуна үч жүрөк айланып кетти го. Ушундай фокустар болот да, ушу. Мына толук бойдон көрсөңүздөр болот. Ушундай фокустар менен баштадык. Эми келиңиз, дагы фокус көрсөтөлүкпү? Келиңиз. Эми карта менен эмес, биякта бул жөнөкөй эле суу. Келиңиз, момду ачып турайын. Көрсөңүз, мына ичип нормально эле суу, жөнөкөй эле суу. Кадимкидей эле дүкөндө сатылып суу, Келиңиз. Бир колдун буяка, бир стакан мында. Эми эки колдун мындай кылсаңыз, карап туруңуз, азыр мен ушу сууну куям. Всё, сиздин көзүңүзчө болуп атат, мына карасаңыз, суулар куюлуп атат. Ооба. Азыр ушу бирок тура кылыш керек ушу фокусту. Азыр тура жасасаңыз, ушу фокус болот да, тура жасабасаңыз, анда болбой калат. Эми ал менден көз каранды. Эми карап туруңуз. Бир стаканчикти мен алайын, бир стаканчикти сиз мени кайталаңыз, момдай кылыңыз. Эң сонун эми чекеңизге коюңуз. Эми азыр мен 1, 2, 3 дегенде мен момдай кармап турайын, сизди биз экөөбүз момдай айланабыз, бирок жай айланабыз. Анан жай айланганда бул жерде суу жоголуп кетет. Бирок тура кылыш керек, макулбу? Анан жай. Хорошо. Кеттик. 1, 2, 3 кеттик. Жай айланабыз. Жай айлана бересиз. Суу жоголуп баратат. Негизи бул оор фокус. 15 жыл үйрөнгөм ушу фокуска. Бүт. Мени карап туруңуз, эми кайталабай, жөн эле мени карап туруңуз. Карасаңыз, биз бир круг жасадык. Мени карасаңыз, азыр менин суумду кое туруңуз, кайталабаңыз. Жөн эле карап туруңуз. Менин суум жоголуп калат, көрдүңүзбү? Эми сиз да мен айтпадымбы, сиз ушундай туура айлансаңыз, сиздин сууңуз дагы жоголуп кетет деп, туура. Азыр түз эфирде көрөлүк, бир жолу карап берейинчи. 1, 2,
3. О, су дагы жоголуп кетти, жок болуп калды. Сизде дагы туура эле жасап койдуңуз. Бул колчоолор сизге болсун. Сиз бирок экрандан куйгансыз, Ооба, көз айланып атканда мен сиздин суу ичкениңизди уктум да. Сиз уктуңузбу, бирок сиздин сууңуз жоголуп кетпеди. Менин суум эме болду. Ушундай жоголуп кетет, ушундай фокустар бар ошо. Негизи фокусниктер азыр мен айтып атпайбы, могу бүт барыбыз дагы катышабыз депчи. Ушундай фокус көрсөтөлүкпү? Бүт катышкан, Бардык биздин көрөрмандарды, демек бизди көрсөтүп жаткан фокуска катышыңыздар. Карап туруңуз. Азыр менде момундай телефон бар, кадимкидей эле. Анан момундай кылабыз. Биякта пароль бар. Бирок биз момундай кылабыз. Азыр сиз туулган күндү анан момундай да меники 21/03/85 деп. Мен эми сиз телефонду алыңыз. Мен телефон. Өзүңүздүн дата, день рождения бүт барын жазып коюңуз, Ачылса шок болосузбу менин паролум? Сиздин туулган күнүңүз болуп калса, туулган күн, туулган жылыңыз, кеттик. Эң биринчи туулган көрсөтпөңүз токо, көрсөтпөңүз, момундай. Көрсөтпөй туруңуз. Күнүмдү жазайын, айымды жазайын, анан кийин жылымды. Жазып койдум. Ачылдыбы? Жок. Ачылган жок, Ооба. Макул, меники момундай бүт бар эле көрө берсин. Ушундай паролум да меники. Келиңиз, эми момундай кылайлык. Менде биякта неме бар да? Азыр. Бул Инстаграмдын страницасы бар, мен момундай кармап турайын. Бүт барыбыз азыр чай ичип атабыз, тамак жеп атабыз, же жөн эле көрүп жатабыз. Ушу Инстаграмга киргиле, ушу аккаунтту набирать этсе, сиз дагы терсеңиз ушу аккаунтты. Бул менин аккаунтум Ак Кайыпов деп коет мына. 2К. Мен кармап турайын. Сиз дагы? Бизди көрүп жаткан көрөрмандар барыңыздар, колуңуздарга смартфондорду алып, Адил Мырзанын инстаграмын караңыздар демекчимин. Мына сиз дагы кирдиңиз, Кирдим. Эми карасаңыз бул жөнөкөй эле инстаграм, кадимкидей эле. Барыбыз колдонгон. Эң сонун. Стористи карасаңыз, сториске кирсеңиз, бул карасаңыз эмне деп турат? Сиздин күнүңүзбү? Менин туулган күнүм, айым жана жылым чыгып калды. Ушундай фокус бүт бары дагы үйдө отурган кишилер азыр бүт бары ушундай катышып калышты биздин фокусубузга. Урматтуу көрөрмандар, мен жогоруда эле көрүп өткөндөрүңүздөй Адил Мырзаны бардыгыбыз эле телефондорубуздун эң башына ачуучу пароль жагына кирип өзүм жазган элем. Азыр учурда өзүмдүн туулган күнүм айым Адил Мырзанын сторисинде турган чагы сыймыктанып койчу. Ошондой фокустар болот. Ошондой. Анан негизи бир сонун фокус бар да, сонун. Ал эми экөөбүз азыр ушу фокусту туура жасаш керекпиз, макулбу? Буну дагы туура жасаш. Буну дагы туура жасаш керек азыр. Биздин фокустун бир өзгөчө тактикалары болсо керек. Кичине гана жеринен жаңылсаң, ал бүт болбой калат. Уруксатпы, маркерди кармап турасызбы? Чоң рахмат. Мен карталарды айырбаштабайын. Бирок ушу фокуска кармап туруңуз, мондай колоданы. Менин колум дезинфекция болуш керек, мына. Таптаза. Таптаза болуш керек, таптаза. Анткени азыр өзүңүз көрөсүз. Бүттү. Колум тазаланды, карталар дагы таза, эми карап туруңуз. Карта аралашылды. Эми мондай фокус көрөлүк, Бул карасаңыз, негизи ушу фокусту биз мондай кылабыз. Мына жөнөкөй эле карталар. Ооба. Кеттик. Эми биз мондай кылабыз. Биякта 9 жүрөк. Келиңиз, атыңызды мондай жазып коесузбу? Ушундай эле бүт баарына көрсөтүп, мындайраак. Кеттик. Атымды эле жазайын. Жаза бериңиз, жаза бериңиз. Бу жактан. Сонун. Кеттик, махабат. 9 жүрөк өзүңүздүн почеркиңиз, махабат деп койдуңуз, Ооба. Мен колумда атайын септик мен жөн эле кылган жокмун, анткени махабат карасаңыз 9 жүрөгүңүздү бияка мындай бүктөйм. Эми махабат мондай тиш менен кармаш керек, макулбу? Карап туруңуз, тиш менен ап. Оозуна. Бүттү, ушундай туруңуз. Эми менин картам болсун. Мен карталарым да аралашылды, менин картам болсун, Махабат карасаңыз, меники 5 карга. Келиңиз, мен дагы атты жазып коеюн, атымды. Менин атым маркерди бияка алып койсо болот. Махабат, бул ушундай фокус болот. 5 карап туруңуз, 5 карга. Эми мен дагы бүктөйүн ушу
беш карганы мындай кылайын. Карап туруңуз Махабат. Эми мындай кылабыз. Бир колду мага бериңиз. Бул колду мага бериңиз. Эми биз жай экөөбүз барабыз. Каттымы мындай тийгизебиз катталарды макулбу? Геттик. Жай каттабыз. Махабат осторожно геттик. Каттаны акырын жай. Тиже? Мына тийди. Махабат карап туруңуз. Эми мен ачайын беринчи каттаны. Опасный фокус болду, э? Мен дагы төрдөп кеттим мен дагы. Махабат карасаңыз. Махабат, сиздин почеркиңизби 9 жүрөк, э? Сизде болчу да? Ачсаңыз, көрсөтсөңүз мондай бүт барын. Ушундай бул орусча айткандай ловкость рук деп коет. Меники бирок дагы еще ловкость языка бар да, ушундай сонун фокус бар. Көз бирүүсүн картасы иштедик ба? Ушундай анан дагы бүт бары айтып коеюн, бүт бары көрүп азыр неме калат деп. Таң калат. Таң калат, Негизи буга чейинки практикаңыздан сурай кетейинчи. Кээ бир айтып калбадыңызбы сиз баардык фокусту негизи туура жазуу керек депчи. Кичине жеринен эле ката кетсең, бул фокус окшошпой калат деп. Анан мисалы кээ бир фокустарыңыз болду беле? Жаныңызда эле адам туура эмес жасап коюп, ал фокус окшошпой калып, адам таң калбай калган учурлар. Жок, андай жок. Мен кандай десем, ал практикада көп болот. Бүт жерде кандай десем, бүт профессияларда ушундай взлет и падение дегендей болот. Менде да ушундай көп учур болгон, бирок мен ал кандай десем, ага билдирбей, бул фокус болбой калды, андай эмес, күлдүрүп, тамашалап дальше кете берем да, дальше фокустарды көрсөтүп. Ошо так боло берет. Бүт жашоо ушундай да. Биз сизди негизи бала кезибизден бери тааныйбыз да. Фокус жасаган мырза, байке деп. Негизи бул жакта жүргөнүзгө жалпы жана канча жыл жүз болду? Фокустардабы? Фокуста бир 20 жылдан точно өттү, бирок айта албай жатам да. 23-24 жыл ушундай. Мен ушу жаш кезде көп, мен өзүм жаш кезде эле ушундай жигит болчу экенмин. Бүт барын таң калтырып, бирок жаш кичинекей кезде мен билбечимин бул фокус депчи. Ошо анан мен бийлечим, анан атам режиссер болчу. Мен ал кишини карап, мен актер болом, ушундай киного тартылам же кино тартам деп ушундай немем болчу да. Кыялым. Анан ушу анан бир 13-12 жашта бийлегем көп. Азыр дагы бийлейм, бирок азыр салмагым чоң. Билеп койгондо бүт баары таң калат. Байке дагы жакшы билет деп. Анан ушу фокустарды үйрөнүп, өзүм кичинекей кезде фокустарды көрсөтүп, бирок бүт теорияларды, бүт схемаларды билбечим. Анан ушу Москвадан китепти алып эле, китепти алганда эле бүт баарын жакшылап окуп, үйрөнүп, анан ушу фокусник болуп калдым. Бирок мен ойлогон жокмун да, мен ушундай фокусник болом, чет мамлекеттерге барып, өзүмдүн шоуду көрсөтөм деп ойлогон жокмун. Деңгээлге чыгууңуз оюңузга келген эмес. Мен жөн эле анткени бул фокус кандай десем, фокусту үйрөнүп алып, мындай туулган күндө досторума көрсөтүп, кыздар менен таанышып көрсөтүп. Эми ушундай мал болчу, ал хобби катары болчу мурун. Бирок азыр уже башкача болуп калды. Азыр бүт мен жумуштарым хобби болуп калды, анан фокус жумушум болуп калды. Негизи ар бир адам эле бул фокусник болуп кете алабы? Эмнеге дегенде кичине болсо дагы таанат болуш керек. Канчалык деңгээлде окусаң дагы өздөштүрө алган адамдар болсо керек. Аны айта албайт экенмин. Любой адам эле боло алат. Анткени просто машыгыш керек да, бул спорттой. Эртең менен турасың, машыгасың. Спорт ушундай эле, машыгып турасың, окуйсуң, колдоруңду развитие кыласың, сүйлөгөндү, турганыңды, анткени бүт ушу роль ойнойт да ушу фокуста. Анан мен ойлойм, кичине чыдап койсоңор, бир 2-3 ай чыдасаңар, силер дагы фокусник болуп кетесиңер. Каждый күнүнө машыгсаңар, сиз дагы фокусник болуп кетесиңер. Сиз дагы. Мен дагы фокусник болуп кеткен мүмкүнчүлүк бар. Сиз дагы, конечно. Сиз сулусуз да, көз менен эле монтип койсоңуз эле, гипноз болуп калат бүт баары эле. Биз мынтип кол менен эле мынтип фокус кылганды билчүбүз да. Бул да фокус жакшы экен. Муну эле үйрөнгөнбүз болду, андан башка билбейбиз. Убактыбыз дагы аяктан деп калып, бир-эки фокус көрсөтүп. Келиңиз. Азыр мындай кылабыз. Менде ушундай блокнотум бар. Жөнөкөй эле блокнот. Кармаңыз. Азыр мындай кылабыз. Сиз кичинекей кезде
балким кичинекей эми кандай десем бир 10 жашта 10 жашта бир жакшы досуңуз бар болчу, жакшы подружкабы же бала дос мындай каждый день эртең менен аны менен ойноп ушундай дос кызыңыз бар болчубу? Ооба. Бар, эми мындай кылайлык. Калаган тандаңыз ушундай өзүңүз. Тандаңыз. Калаган бетин. Ооба, калаган бетин ачыңыз, тандаңыз. Мен карабай турайын, бияка сиз дагы бир балким сиз дагы момундай турасыз, мен мага көрсөтпөй. Атты жазып жаап коюңуз, макулбу? Кеттик. 1, 2, 3. Мен карабай турам. Мен дагы биякта жаза берейин бир нерселерди. Азыр мен дагы жазып атам. Азыр. Биз көрчөкөн көрөрмандарга көрсөтөсөм болот, эми? Ооба. Бирок айтып калбасын мен көрдүм деп, Мен көргөн жокмун мында. Бүттү. Мен мына мен карабай туруп келатам сизге. Мен дагы кагазга жаздым. Карасаңыз, уш азыр артыман эле мен карабай турайын, көрсөтүп коеюн. Ушу кишиби? Ушу киши экен, ушу мен таптым, тамаша. Келиңиз, көздү жумуп туруңуз. Экинчи баракты ачайын. Мындай оюн. Көрүнсүн, да? Эми 1, 2, 3 дегенде ошо атын айтып коесуз, 1, 2, 3. Наргиз болчу. Ами? Каман адам. Шок кыламбы, шок, Негизи фокустун сырларын сураса болобу? Болот, бирок биз айтпайбыз да. Айтпайсыздар. Ооба. Келиңиз, эми акыркы фокус көрсөтөлүк, бүт барыбыз. Бүт барыбыз азыр бизди көрүп аткан кишилер, бүт барыбыз телефонду, сиз дагы телефонуңуз жаныңызда. Телефонго киребиз, калькуляторду ачабыз, бүт барыбыз. Калькуляторду ачабыз. Жана сизде бир цифра число болсо 0 басып коесуз, Келиңиз, эми сиз бүт барыбыз азыр чайды токтотуп, бүт жумуштарды токтотуп бизди карагыла, анткени бул эң сонун фокус болот. Сиздер менен бүт барыбыз көрсөтөбүз. Келиңиз, каалаган трехзначный санды айтсаңыз, биз бүт барыбыз теребиз. Сиз дагы көрүп атсаңыз, ушу санды Махабат айтат, биз теребиз бүт барыбыз, Бардыгы бирдей болуш керекпи? Ооба, бардыгы бирдей. Сиз айтыңыз. 333. Эми сиз 333. Сиз дагы териңиз. Көбөйтөбүз, умножить басабыз. Дагы 3 орындасаң? Ооба, 3. 777. 777. Эң сонун дагы бир жолу көбөйтөбүз, умножить, дагы бир жолу 111. 111. Бүт бар эле ровный го сиздики. Келиңиз, дагы бир жолу бүт барыбыз кайтып атабыз. Бүт көрүп аткан 333 көбөйтөбүз 777-ге көбөйтөбүз 111-ге. Эми барабараны басабыз. Барабара. 28 миллион 720 миң 251 болуп калды. Мен бүт кишилер ушу санды көрүп атсаңар, ушундай силерге зарплата доллар менен каалаймын, Келиңиз, эми минусту басайлык, минус. Эми колуңузду момундай кылыңыз. Кеткен чыгымдарды эсептеп коелу. Эми момундай карабай туруп бир 10 жолу бассаңыз, мындай каалагандай териңиз. Каягын басып да бүттү. Бир сан болду. Эми биз ушу санды айтайлык. Сиз дагы терип коюңуз. Минус 22 64 93 00. Дагы бир жолу кайталайын. 22 64 93 00. Бүттү. Адил мырза кайталап кеткен сандарды дал ушул калькуляторго минус кылып жазат экенсиз. 22 64 93 00. Барабараны басабыз. Эң сонун. Карап туруңуз. 6 миллион 70 миң 951 болду. Бул жөн эле тамга эмес. Карап турсаңыз, биринчи санды 6. Бүгүнкү число 6 да турабы? Ооба. Анан 07 бул ай. Июль. Анан 0951 карасаңыз, бул азыркы саат. Ай. Сиз дагы үйдө отуруп алып ушу фокусту көрсөтсөңүз, сиз дагы биз менен катыштыңыз, сиз дагы ушундай сонун фокусту кылдыңыз. Ооба.
эң сонун фокустардын бири болду десек болот. Мисалы жогоруда миллиондогон сан чыкканда сиз айтып калбадыңызбы, ар бир бизди көрүп жаткан көрөрмандарга дал ушундай болгон айлык акы каалайм деп. Анан алардын баардыгын кемиткен учурда азыркы бүгүнкү күн, азыркы убакыт саат келип чыкты. Демек, дал ушундай болгон сиздин аруу таза ой тилектериңиз баардыгыбызга кабыл болуп, азыркы мүнөттөрдө баардыгыбыздын капчыгыбызга өзүбүз ойлогондойдон сумма болуп, баардыгыбыз жакшы айлык акы алалы деген ниетти кылып кетели. Чоң рахмат, айтчылык билдиребиз. Бүгүнкү эфирибиз негизи өзгөчө кылып бердиңиз десек болот. Чоң рахмат чакырганыңызга. Бүгүн эмоционалдуу эфирлердин бири болду го дейм. Рахмат. Баардыгыбыз бул эфирде ойнодук, күлдүк. Бир гана биз эмес, бизди көрүп жаткан көрөрмандар дагы жогоруда болуп өткөн фокустарды көрүп алып, бир сүйүнүп, бир чети таң калып жатса керек. Чын эле ошондойбу, кайра көрөлүчү дегендер да болуп калса керек, Балким ушундай дагы бар. Эми бүт баарыбызга жакшылык каалайбыз. Чоң рахмат, айтчылык билдиребиз. Биздин таң эрте келип, сонун болгон эфирди куруп бердиңиз. Дагы да болсо келип туруңуз, биз сизди чакырып турабыз. Адил мырзаны негизи бизди көрүп жаткан көрөрмандарга айта кетейинчи, Адил мырзаны биз көпкө күттүк, Көптөн бери чакырып жүрдүк, бирок Адил мырзанын жумуштары көп болуп жатты. Анан убакыт саат бүгүнкүгө туура келген. Чоң рахмат, ушу келдим. Атайын ушундай фокустарды алдым, бүт баарыңар катышкыла деп, ошо анан дагы бир жолу сонун күн каалайм сизге.